Бүгүн 10 январ саат 17:00 1-Май райондук сотунда Махабат Тажыбек кызынын соту болот. Сот депутат Надира Нарматованын Махабат Тажыбек кызына каршы доо арызынын негизинде болмокчу. Эске сала кетсек, Арча медиа телеканалында журналист Кундуз Жолдубаева менен Айтайт десе жана Темиров Лайв каналдарынын операциялык жетекчиси Махабат Тажыбек кызы Матраимов, Көлбаев мафиясы менен кайсыл чиновниктер жана депутаттардын байланышы бар деген теманын алкагында маек курушкан. Ушул маекке байланыштуу 7-декабрда Кундуз Жолдубаеваны жана Махабат Тажыбек кызын суракка чакырышкан. Ага Нарматованын беделиме шек келтиришти деген арызы себеп болгон. Надира Нарматова Ички иштер министрлигине беделине шек келтирип жатканы боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп кайрылган. Бирок тергөөчү кылмыш ишин козгоодон баш тартып, майда бейбаштык деп сотко өткөргөн. Ошол учурда Махабат Тажыбек кызы чет жерде болгондугуна байланыштуу суракка чакырылганы тууралуу расмий кат алган эмес. Махабат Тажыбек кызы берген маегиндеги Нарматовага карата айтылган сөздөр фактылардын негизинде болгонун баса белгилеп, бардык жарандарды трансформаторун шайлоодон кийин доолап алган депутатка арыз жазып, добушуңуздарды артка алууга чакырабыз. Ошондой эле мандатынан ажыратуу боюнча арыздарды жазууга чакырабыз. Жана Кыргызстанда деги эле дүйнөгө кылмышкер экени тастыкталган Райымбек Матраимов менен байланышы бар үчүн кылмыш иши козголуусун талап кылабыз. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.